Саламатсыңарбы, кыргызстандык жердештер жана мусапыр жерде жүргөн мигранттар, саламатсыздарбы? Мен Москвадагы Караташ Мээримдүү Айымдар фондунун төрайымы Мурзабекова Улканмын. Мен сиздерге кайрылуу жасап жатканымдын себеби Караташ айылындагы, Нокат районунун Караташ айылындагы Кулматова Орозгүлдүн 2017 жылдан бери сироз печень оорусу менен жабыркап келе жатат. Бүгүнкү күндө 9 жолу ичинен суу алынды. Ошон үчүн ушул кызга только Индияга барып пересадка кылдырыш керек экен. Буга чейин да биз кайрылуу жасаганбыз. Азамат Байматов кайрымдуулук фондунун төрагасы ушо Азамат Байматовго кайрылып, Индиядан чакырып, Азамат Байматов келип, Караташыбызга барып, ушул ооруп онтоп жаткан оорулуу кызыбыздын ыйлап турган энебиздин кабар алып, өзүнүн роликтерин чыгарып, бүгүнкү күндө Азамат Байматовдун жардамы аркылуу, кыргыз элиндин жардамы аркылуу, туугандардын, мигранттардын жардамы аркылуу $15,000 акча топтолду бүгүнкү күндө. Бизге азыр ушул кызыбыздын оор болуп ооруп жаткандыгына байланыштуу дагы кайрылуу жасап, сиздерден экинчи жолу дагы жардам сурап кайрылып жатабыз. Ушул кызыбызды артында 2 баласы, 70 жаштагы энеси жана кыргыз эли турат. Урматтуу кайдыгер карабаган Москвадагы мусапыр мигранттар, колуңуздардан келишинче, Кыргызстандагы жердештер, колуңуздардан келишинче бардыгыңыздар жардам колуңуздарды сундуңуздар. Сиздерге Алла разы болсун. Экинчи жолу дагы мына каражаттын жетишпегендигине байланыштуу дагы кайрылып жатабыз. Өзүңүздөр көрүп жатасыздар, Индиядан келип Азамат Байматов жүздөгөн, онтогон оорулууларды алып барып, колдорунан келишинче операция, пересадкаларды жасатып, ыйлап турган ата-энелеринин кучагына алып келип берген. Биз дагы ушул Азамат Байматовдон үмүтүбүз өтө чоң. Дагы аз каражат калды, колуңуздардан келишинче кайдыгер карабаңыздар, жардам бериңиздер. Жана ошондой эле ушул мезгилге чейин кайдыгер карабай $15,000 топтогон биздин мусапыр жерде жүргөн мигранттарыбыз, жердештерибиз, бардыгыңыздарга Алла разы болсун. Азамат Байматов, жүрөсүңбү, тынчсыңбы, бала чакаң менен отурасыңбы, оорубай, сыркабай. Биз мына кыргызстандыктар Кулматова Орозгүлдүн апасымын. Сени чыдамсыздык менен күттүк. Эли журт калайык бардыгыбыз. Масжидтагы немелер, ажылар бардыгы сени күтүп бүгүн. Мына келет деди, келе сен алиги самолетуң кеч калып келбей калдың. Дагыям сени күтөбүз. Келгениңде саатыңды айт балам. Сени ушунчалык бардыгыбыз чыдамсыздык менен күтүп атабыз. Келип, ошо Кулматова Орозгүлдү көрүп, айткан маслихаттарыңы айтып, бизге түшүндүрүп, ушул кызды ошол жака апарып, сак саламат ойноп күлүп апарып, кел козо. Биз ишеним менен сага күтүп жатабыз. Бардыгыбыз сага жамаат болуп, Кыргызстан боюнча, Караташ айылы боюнча өкмөтүбүз баш болуп сени күттүк козо. Келгин ушу кызды келип көрүп, бооруңа кызып алып бар дагы келгин козо. Ушунчалык сага ишенебиз. Качан келгениңди, кайсы саатта келгениңди бизге айт уулум. Сенен суранамын, айт, сааттарыңды айткин кел. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Азамат Байматов алыскы Ош облусунун Нокат районунда жайгашкан Караташ айылына иш сапар менен барып келди. Бул жерде 34 жаштагы Орозгүл Кулматова деген мекендешибиз боор оорусу менен катуу ооруп жатканынан кабар алуу үчүн барган.
Yerimi de sattım. Şunda kalıp kızıma geçiktirelmey, 40 dolar ketetiken geçiktirelmey taptaştırıp kıynalıp dirsek uşun Azamat degen balanı okup kalıp Azamat degen balana kayrıldım. Azamat sen bu hareket olsan benim kızımdan ömrünü sakta der. İki balası var hele. İki balası şunda ayla sıktap kalmasın. Şu kızım bunu ben geteyinde oylanıp Azamat'a kayrıldım. Azamat şunda bu hareket kılıp geldi buna yeni çırtın aslında oturan. Çoğundan çoğun rahmat. Biz de buna Rusya'da yaşayan kanlı kızlar var iken, kanlı mırdalar var iken, kızımın klasdaşları var iken Japonya'dan hayırlı salvatçak, Karataşlı mırdaları var iken gelip düşündüm. Hayırlı yaxşılık kılışıda hükümetimiz var, buna imamlarımız var, müzaffara bana ağacı, buna molla bana var, hayırlıcık. Akalar ülkeleri, havaları var, buna koş devam var, taşlarım var, var paylana, payları var, kızlar var, capatırmak buna doktor kızlar var. Mına урматтуу достор, мекендештер, агалар, энелер, мен азырынакы Орозгүл менен Орозгүлдүн апасынын жана ушундай мына бул бөбөктүн жанына келип отурам. Бул жерге келиштин максаты сиздерге белгилүү. Bir келген дүйнөдө конокпуз, бирок конок дүйнөдө аз күнчөлүк берилген бул өмүр адамзатка берилген. Кандай экендигин, кандай тагдыр күтүп турарын, кандай күндөр күтөрүн билбеген алсыз инсандын катарында толуктайбыз биз дагы. Бирок ошол эле мына Орозгүл дагы бир туугандар, достор, сиз бүгүн жумуштасыз. Бул видеону көрүп атып, сиз жумушта же бир эс алуу жерлерде, же бир үйдө отуруп көрүп аткан болсоңуз, Орозгүл дагы бир мезгил сиздей боло турган, биздей боло турган. Бүгүн минтип төшөктө жатарын билген да эмес, сезген да эмес. Сиз дагы билбейсиз, биз да билбейбиз. Ошон үчүн жакшы сөз айтылат. Оору келелектен алдын ден соолуктун кадырын бил деген. Өлүм келелектен алдын өмүрүңдүн кадырын бил деген. Ошон үчүн бир туугандар, мен бир сөз айтып акыл үйрөткөндөн алысмын, бирок кичине өмүрдү тартыптуу өткүзүштүн аракетин жасасак, Кудайга шүгүр кылсак, Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтсак, азыр эми бул жерде мен сөз айткым келет, бир туугандар, шүгүрчүлүккө чакыргым келет. Сиздин, биздин ушул алдыбызда турган бир кызыкчылыкта бир колдоноюн деп аткан акчабыз бар. Максатыбыз бар алдыда. Бирок ошол максаттарга жетүү үчүн, ошол жакшылыкка, ийгиликке жетүү үчүн бир туугандар, Кудайдын казынасынан келет ошол нерселер. Бизге атабыз, апабыз, бир туугандарыбыз бизге ырыскы бере албайт. Ырыскын атабыз да бере албайт. Ырыскы Кудайдын казынасынан, бирок ошол казынадан алууну билейли, сураганды билейли. Ошого мына ушул төшөктө өмүр менен өлүмдүн алдында жаткан ушундай бир туугандарыбыз бар. Эртең сиздин биздин бир тууган минтип жатпайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Өзүбүз жатпайбыз деп эч ким кепилдик бере албайт. Бирок аз күнчөлүк өмүрдө келгиле мындай бир сыйлашып, жетишип калайлы, жакшылык кылып калайлы. Анткени бир күндү жылаңач кетер күн бар. Ошол күнү сиздин айдап жүргөн машина, кийген кийимдерибиз бүт баары калаары белгилүү. Бирок ушул жерден туруп айткым келет, ошол Кудайдын ырыскы берүүчү казынасынан, бактылуулук казынасынан бактылуулукту табыш үчүн мен мына ушул жерге келип отурам, балдарым, кыздарым бактылуу болушулугун үмүт кылып келип отурам. Эне батасын алып, ушул Кудай ыраазылыгын таап, Кудайдын казынасынан балдар, кыздарыма бактылуулук тилеп келдим. Ошон үчүн сиздерден дагы менин айтар сөзүм, Кудайдын ыраазычылыгын таап, сиздер да балдар, кыздардын өзүңүздөрдүн бактылуулукка таап жетишип калышканга бир себепкер болоюн. Жана ушул карындашымдын ден соолугу жакшырып кетишине себепкер болоюн деп гана келип отурам. Ошон үчүн мына мондай балдар эртең эне мээримине зарылып калбасын. Ушундай балдар жашынакай отурган апанын жытына зарылып калбасын. Эгерде ушундой бир күндү каалабасаңыз, анда сиз токтоосуз кол сунуп коюңуз, жардамыңызды берип коюңуз. Сиздерден өтүнүч, сураныч, айла жок биздин таянарыбыз эле тирегибиз, элибиз, журтубуз силерсиңер. Силерден башка кимге айтабыз? Силерден башка кимге айтабыз? Бирок бул үй бүлөдөгү мына бул отурган эненин чама чаркы жетпей турган аты жаман бул оору чоң акчаны талап кылат. Анча акча бир үй бүлөгө деги эле чак келбейт экен. Ошон үчүн мүмкүн болсо 100 сомдон болсо дагы кол сунуп коюңуз. Сиздин берген 100 сом эмнеге жетмек эле дебеңиз. Балким сиздин берген 100 сомуңуз бир өмүрдүн өмүр улап кетишине себеп болуп калар. Кудай алдында сооп таап каларсыз. Эч кимдер оорубагыла. Алыста жүргөндөр аман келгиле. Ата-энелер каршыбызда аман болсун. Балдарыбыз, деги жакындарыбыз жараткандын
жардамы менен жакшы күндөр көрүү насип кылсын. Аллах ыраазы болсун. Орозгүл мекендешибизге кайдыгер Карабай айыл имамы, айыл өкмөтү келип, Азамат Байматовдон кандай жол менен тез арада акча каражатын чогултса болот деген суроолорго кеңеш алышты.